Дүйшөн Ирсалиевдин айтып чыккан күмөн саноолору жарандык активисттердин да өкмөткө болгон нааразычылыгын жаратты. Алар бүгүн Ак Үй алдында митингге чыгышты. Чогулгандар жогорку кеңештеги жүрүп жаткан саясий оюндардан улам кумтөр келишими соңуна чыкпай келет дешет. Ал эми Центеранын директорлор кеңешине көз карандысыз мүчө катары чет элдик жарандардын талапкерлиги сунушталып жатканын алар Кыргызстанга каршы саясат катары баалашты. Бул аракети үчүн өкмөт башчы жоопкерчиликке тартылып, тез арада отставкага кетиши керек дешет акциянын катышуучулары. Оторбаев чет элдиктерди Кыргызстандын жарандарын четке кагып туруп, чет элдик байкоочуларды алып келип туруп, директорлор кеңешине киргизип атканы бул кыргыз элинин алдында Жомурт Оторбаевдин келтирген бул кылмышы. Бул адам кылмышка тартылыш керек дагы. Тез аранын ичинде отставкага кетиш керек. Бул эскертүү митинги дешет алар. Эгер талап аткарылбай, Жомурт Оторбаев отставкага кетпесе, 7 тубандын эли чыгаарын убада кылышты. Өкмөт башчынын Центеранын директорлор кеңешинин мүчөлүгүнө чет элдик бейтааныш жарандарды сунуштаганы көптөгөн күмөн ойлорду туудурат. Алардын ичинен Павел Скитовичти өкмөт АКШнын жараны деп маалымат берген. Бирок текшере келгенде ал Россиянын жараны болуп чыкты. Баарынан кызыгы 2007-2008 жылдары Полис Золото ишканасын жетектеп турган. Бул компаниянын айланасындагы чыр-чатак жер үй кенине байланыштуу да келип чыкканы белгилүү. Аталган компания ген казууга уруксат алып, бирок өкмөттүн алдында убадасын аткара албай, лицензиясынан ажыратылган. Кийинчерээк генге ээлик кылуу үчүн компаниянын атын Алдан Золото деп өзгөртө койгон. Бул маалыматты жер үй боюнча түзүлгөн комиссиянын мүчөлөрүнөн жашырууга болгон аракетине майнап чыкпай, депутаттар тарабынан ачыкка чыгарылган эле. Бул иретте өкмөт башчы ал тууралуу маанилүү маалыматты жашыруун калтырууну эп көргөн. Павел Скитович США деп турат. Мунуңуздар США эмес, Россия, Полис Золото туурабы? Экинчиси, бул жерде Дияр Канашев. Бул киши Казакстандан Алтын Алмаз компаниянын директору, и ошол мезгилде аэропорттун мүчөсү, интернеттен окудум, Күлүбаевдин күйөө баласы, аффилированный компаниялар деп мына жерде интернеттен мен ушул нерселерди азыр окудум. Мындай шек жараткан адамдардын директорлор кеңешинин мүчөлүгүнө сунушталып жатканы ар кандай күмөн ойлорду жаратпай койбойт. Анын үстүнө алар тууралуу маалымат кеңири иликтенген эмес. Буга карабай Жомурт Оторбаев мурдагы күнү шашылыш түрдө Кыргыз алтынынын жетекчиси Токон Мамытовго кол койдурууга ашыккан. Анын айынан экөөнүн ортосунда карама-каршылык орун алган. Токон Мамытовдун бүгүн отставкага кетүүсүнө дал ушул маселе түрткү болду. У меня к этим людям нет каких-либо претензий. Бул адамдарга менин эч кандай дооматым жок, аларды билбейм. Бирок бул маселе өтө олуттуу болуп аткандан кийин ошондой эле мамиле кылуу керек. Электрондук почта аркылуу маалымат ала коюп эле сунуштай берген акылсыздыкка жатат. Ошондуктан мен айттым, ким кааласа кол кое берсин. Бирок мен кол койбойм дедим. Мен рапорт жазам, жумуштан бошотуу тууралуу арыз жазып кетем. Жомурт Оторбаевдин өзү тааныбаган адамдардын талапкерлигин өткөрүп жиберүүгө жан өрөгөнү депутаттарды таң калтырды. Алардын ордуна өзүбүздүн жарандардын талапкерлигин деле сунуштоого эмне үчүн болбосун деген суроо туулат. Канчалык билимдүү жана тажрыйбалуу болгону менен чет элдик жарандар кыргыз элинин кызыкчылыгын коргоору күмөн. Бүгүн митингге чыккандар да көрсөтүлгөн талапкерлер элдин элегинен өтүшү керектигин айтышты. Мээрим Ташыбекова, Манас Бакешев, НТС.